Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн биз менен Актан жана Акылайда болот. Балдар, сабакты жагымдуу маанай менен баштап алалы. Канаттуулардын кубулжуган үнүн угалык. Силердин маанайыңар көтөрүлдү деп ойлойм. Учурдагы кырдаалга жараша алтын эрежени так сактап жатканыңарга ишенем. Бүгүнкү биздин математика сабагынан өтө турган темабыз бөлүү. Бүгүнкү сабактын билим берүүчүлүк максаты. Силер балдар, бөлүү амалы менен таанышып, эрежени үйрөнөсүңөр. Берилген маселелер боюнча өз алдынча иштөөгө машыгасыңар. Өнүктүрүүчүлүк максаты: логикалык ой жүгүртүүңөр, эске сактооңор, чыгармачылыгыңар өнүгөт. Тарбиялык максаты: тактыкка, чыдамкайлыкка, толеранттуулукка, өздүк гигиенаны так сактоого тарбия аласыңар. Анда биз жаңы тема менен таанышалы. Бөлүү амалын үйрөнүүгө даярдык иретинде төмөнкү тапшырманы дептерге аткарууну сунуш кылам. Балдар, 12 тегерекчени тик бурчтуу таблица түзүп аныктайбыз. Түстүү карандаш менен 3 сапты белгилеп алып, ар бирине бирден тегерекче тартабыз. Ошондо 3 катардын ар биринде канчадан тегерекче болду? Азаматсыңар, туура тарттыңар деп ишенем. Ооба, 4төн тегерекче болду. Ошентип силер бөлүү амалын аткардыңар. 12-ни 3-кө бөлсөк 4төн тийди. Ал төмөндөгүдөй жазылат. 12 бөлүү 3 барабар 4. 2 чекит бөлүү белгиси. 12 бөлүнүү 3, 3 бөлүү 3, 4 тиинди. 12 бөлүү 3 туюнтмасы да тиинди деп аталат. Бул туюнтманы ар кандай окуса болот. 12 менен 3-түн тииндиси 4. 12-ни 3-кө бөлсөк 4 болот. Демек, тииндини табуу бөлүү амалы деп аталат. Эми китеп менен иштейбиз. Азыр силер 111 бетти ачасыңар. Номер 639 маселени жаңырык окуу менен баштайбыз. 15 алма 3 тарелкага тең бөлүнүп салынды. Ар бир тарелкага канчадан алма салынган? Балдар, дептериңерге түстүү карандаш менен тик бурчтуу таблица түзүп, туюнтма жазгыла. Цифраларды элементи менен таза, сулуу жазабыз. Азаматсыңар, силер да төмөндөгүдөй тик бурчтуу таблица түзүп, туюнтма жазды деп ишенем. Анда текшеребиз. Анда эмесе ордубуздан туруп, бир аз эс алалы. Бөлүнүүчү дегенде колдорубузду кыймылдатып, бөлүүчү дегенде буттарыбызды кыймылдатып, тиинди дегенде ары бери басып бийлейбиз. Бөлүнүүчү, бөлүүчү, тиинди, бөлүнүүчү, тиинди, бөлүүчү. Азаматсыңар, бир аз да болсо эс алып алдык. Анда ордубузга отуралы. Эми балдар, Актан менен Акылайдын дал келүүчүлүк тапшырмасын так аткарууга аракет кылалы. Балдар, бул туюнтмалардын тииндисин таап, дал келтирели. Мисалы, 10 менен 2-нин тииндиси 7 болобу? Туура жообун табыш үчүн 2-ни канчага көбөйтсөк 10 болорун табыш керек. Ошондой эле 4-тү канчага көбөйтсөк 8 жана 3-тү канчага көбөйтсөк 21 болот. Кана балдар, ойлонуп дал келтирели. Азаматсыңар, туура дал келтирдиңер деп ишенем. Анда текшеребиз. 2-ни 6-га көбөйтсөк 12 болот экен. Демек, 10 менен 2-нин тииндиси 5, 8 менен 4-түн тииндиси 2, 21 менен 3-түн тииндиси 7 болот. Эми табышмактуу тапшырманы табууга даярданалы. 4 картошка 28 минутта табышат. 1 картошкачы? Ойлонобуз. Балдар, биз дайыма сабактан класстер түзчүбүз. Азыр
байчечекейдин таажыларына бөлүү амалынын компоненттерин жазып класстер түзөбүз. Балдар, азыр силерге бышыктоочу суроо берем. Биринчи, бөлүү амалынан кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңар? Экинчи, тиинди деп эмнени айтабыз? Менин суроолорума аракет кылып жатасыңар деп ишенем. Кана балдар, үй тапшырмага көңүл бөлөлүк. Математика китебинен номер 643 маселелер жыйнагынан номер 188 дептерге жазып аткаралы. Табышмактуу маселени, класстерди жана үй тапшырманы WhatsApp аркылуу баалайм. Ийгилик ар дайым аракеттен кийин келерин унутпагыла, кымбаттуу окуучуларым. Балдар, кийинки сабакка чейин саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга рахмат.